Урматтуу Кыргызстандын жарандары. Өткөн жумада Кыргызстанда өткөн саясий окуялар, толкундоолор, революциялар бүткүл дүйнө элинин жүзүн өзүнө бурду. Мына 10 октябрда биз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши премьер-министрди шайлады. Мына ошондон кийин өлкөдөгү саясий процесс токтолуп калды, өз жолуна түшөт деген чоң үмүттө болгонбуз. Бирок тилекке каршы бул процесс кайра уланып атат. Мына биринчи Кыргызстанда болгон толкундоолордун биринчи күнүнөн баштап мен президент Сооронбай Жээнбеков менен телефон аркылуу байланышып турдум. Кечээ дагы 11 октябрь күнү президент менен телефон аркылуу сүйлөштүм. Сүйлөшүп өлкөдөгү саясий, коомдук абалды талкууладык. Президент менен сүйлөшүүдөн мурун мен белгилүү саясатчылар Медеткан Шеримкулов, Теңиз Кулов, Абдыган Эркебаевтер менен сүйлөштүм. Алар мага президент Жээнбековдун кызматын тапшырып, мөөнөттөн мурда тапшырып кетишин туура көргөн жок. Алар мен аркылуу өтүнүч кылышты. Президент кызматын тапшырбасын. Өлкөдө абал оор, укуктук талаага киргизип коюп, конституцияны өзгөртүп, андан кийин парламенттик шайлоо өткөрүп, төрага тапшырып туруп анан кызматтан кетсин деген өтүнүчтү билдирди. Мен дагы ушул боюнча президент менен кечээ катуу сүйлөштүм. Президент болсо дегенде мен ошо 2-3 күндө кетишим керек, арыз жазышым керек деген пикирде болгон. Өзүмдүн пикиримди ачык билдирдим. Бир топ талаптар судан кийин ал киши дагы кандай абалда калганын мен азыр билбейм, биле албайм. Бирок мен өзүмдүн пикиримди, урматтуу президент, сиз президент катары калышыңыз керек. Анткени өлкөдө абал өтө оор. Белгилүү саясатчылар мен аркылуу, пресса аркылуу сизден суранып атышат. Өзүңүздүн президенттик милдетиңизди аткарыңыз. Жок эле дегенде парламенттик шайлоону өткөрүп, өкмөттүн курамын курап, парламенттин төрагасын шайлап, анан ошого өткөрүп бериңиз. Бул жок эле кетип калганыңыз өлкөдө бир жоопкерчиликтик иш кылган болосуз деген пикиримди билдирдим. Бул биринчи. Экинчи, мына өзгөргө белгилүү болгондой, президент дагы өзү мага, мен ойлойм, кыргыз президент азыр өзүнүн ордунда калып, конституциялык реформаны өткөрүш керек. Парламенттик шайлоону өткөрүүдөн кийин конституциялык реформаны өткөрүп, конституциялык совещанияны белгилеп, указ менен бүткүл саясий күчтөрдүн баарын ошого мүчө кылып киргизип, жаңы конституцияны биз кабыл алышыбыз керек. Бул менин пикирим. Андан тышкары, мына өзгөр билесиңер, 10 октябрда премьер-министр шайланды деп турганбыз. Бирок тилекке каршы Кыргызстандагы коомдук саясий жетекчилер, ишмерлер, эксперттер, саясатчылар, айрыкча депутаттар бул премьер-министр шайланышы мыйзамга туура келген жок, кворум бузулду деген пикирлерин айта баштады. Мен болсо башкача пикирдемин, укук коргоочу катары. Мен оюм, премьер-министр Садыр Жапаровда бул жерде эч күнөө жок. Ал биринчисинде да туура шайланган деп эсептеген парламент. 10 октябрда дагы парламент алар чогулту дагы шайлап, кворум болду деп, иштей бер бар, премьер-министр иштей бер деп, аны кызматына кетирген. Бирок артынан кайрадан болбой кал деген өзү туура эмес деп эсептейм. Анткени депутаттар премьерди шайлап аткан дегенде кворум болбой калса, мыйзам бузулса, процедура бузулса, регламент бузулса, анда ачык айтыш керек. Урматтуу талапкер, сизди биз шайлай албай калдык, кворум болбой калды, ачык айтыш керек. Антип айтылбагандан кийин бул жерде Садыр Нуркожоевич Жапаровдун эч кандай күнөөсү жок. Ал киши премьер катары уже шайлангандан кийин иштеп атат. Биз болсо канчага чейин ушинтип оюн кылабыз? Мына Республика партиясынын, Атамекен партиясынын жана башка партиялардын депутаттары атайын протест кылып, атайын ошо шайлоого келбей коюшту. Алар көрө алган жок. Сөзсүз түрдө эле Өмүрөк Бабановдун же болбосо Тилек Токтогазиевдин кандидатурасы көрсөтүлбөсө келбей коюш керекпи? Алар ар бир депутат конституциялык укугун аткарып, ушундай оор учурда, ушундай кризис болуп атканда, өлкөдө мондай тополоо болуп атканда, келип сөзсүз түрдө өзүнүн добушун бериш керек болчу. Премьер-министрди шайлап, өлкөдө тынчтыкты орнотуп коюуга колдон келген бүт аракеттерин жасаш керек болчу. Тилекке каршы аны жасаган жок. Алар атайын протест кылып, атайын буну жокко чыгарыш үчүн, шайлоону болтурбай коюш үчүн бүткүл күчүн жумшашты. Мына азыр кээ бир депутаттар чыгып алып уялбай, ошол атайын сессияга келген депутаттар келип пикирин айтып коюунун ордуна, кайра сессиядан кетип калып, анан мени коркутту, үркүттү, кворум болгон жок деп башка жерден кайрылып кылып айтып атат. Бул уят иш. Кээ бир депутаттар менин депутаттарым барган жок. Мен карап отурдум, кворум болгон жок деп уялып айтып атышат. Бул эми мындай карызгөйлүккө жетпешибиз керек да. Өлкөнүн тагдыры мындай кылдын учунда турганда,
өлкөнүн бүткүл жарандарынын баары кайгырып турганда, өлкө түкшүмөл учурда турганда, тополоң болуп турганда, депутаттар болсо алыстан карап, анан сын көз менен карап, мыйыгынан күлүп турганы, анан сындап, бир жакты сындап турганы бул кечирилгис күнөө деп эсептейм. Ал эми депутаттар мына азыр сөзсүз түрдө тез аранын ичинде чогулуп, алар мына өзүнүн төрагасын шайлап алыш керек. Эгерде мына парламенттик шайлоо өткөргөндөн кийин президент кызматынан өзү айтканда кете турган болсо, президенттин ыйгарым укугу сөзсүз түрдө парламент өтүш керек. Урматтуу 6-чы чакырылыштын депутаттары, азыркы ушундай оор, өтө татаал саясий кырдаалда Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков убактылуу өзүнүн кызматтык милдетин аткарып туруш керек. Анткени анын чоң милдети конституциялык реформаны өткөрүш керек, жаңы парламенттик шайлоону өткөрүш керек, анан парламенттин төрагасын шайлап, өлкөнү укуктук талаага алып келип, өлкөдөгү бейпилдикти сөзсүз түрдө камсыз кылыш керек. Муну жасамайынча президент кетпеш керек. 6-чы чакырылыштын депутаттары, сиздер конституцияда көрсөтүлгөн өзүңөрдүн конституциялык депутаттык укугуңарды кыйшайсыз аткарышыңар керек. Кворум болбой калды деп туруп албай, убагында келип парламентке катышып, бүт Кыргызстандагы азыркы болуп аткан бүткүл маселени чечишиңер керек. Өзүңөрдүн конституциялык ыйык укугуңарды толугу менен аткарышыңар керек. Анткени укуктук талаада чечилбей аткан көп маселелер бар. Мына тосмо 7%-тен 5%-ке, 3%-ке түшүрүп койсоңор, мыйзамды өткөрүп, мыйзамды кабыл алып койсоңор ушул маселе боюнча канчалаган партиялар парламентке кирип калды. Ошон үчүн азыр эң зарыл нерсе өлкөдө бейпилдикти камсыз кылыш керек. Конституциянын реформасын өткөрүп, конституцияны кайра кабыл алыш керек. Парламенттик шайлоону өткөрүш керек. Мына ушулардын баарын укуктук талаага алып келиш керек. Кыргызстанда болгон окуялардын бардыгын бейпилдикти камсыз кылыш керек. Мына ушулардан кийин анан Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков ошондон кийин анан кетсе туура болот деп эсептейм. Урматтуу премьер-министр Садыр Нуркожоевичке кайрылам. Садыр Нуркожоевич, сизди биз сыйлаган адамбыз. Мен сизди колдоп келатам. Сиздин шайлап иштеп атканыңызды мен тааныйм. Мунун баардыгы эгерде кандайдыр бир укуктук маселелер жаралса, бул депутаттардын мүнөзү деп эсептейм. Ошон үчүн бирок сиздин оюңуз, мен ойлойм, сиз экономика менен аракет кылышыңыз керек. Анткени экономикада бюджеттин абалы өтө ити жарык болуп турат. Мына башка өлкөлөр менен биздин алакабыздын баардыгы үзүлдү. Экономика болсо ылдыйга карай, кургуйга карай кирип баратат. Пенсия пособие төлөө маселеси өтө барган сайын кыйындап баратат. Өлкөдө мына гендердин баарын басып алып, башаламандыкка жол берип атат. Өлкөдөгү оору, ковид оорусу өтө күчөп баратат күнөн күнгө. Ошон үчүн сиз только экономикалык маселелер боюнча гана аракет кылышыңыз керек. Ал эми саясат менен президент, спикер аракет кылсын. Алар реформаны жасашын, аягына чейин чыгарсын. Ошон үчүн мен Кыргызстандын жалпы элдерин суранабыз. Президентти дагы, премьер-министрди, жогорку кеңештин депутаттарын, саясатчыларды, саясий партиянын жетекчилерин шайлоого катыша турган жана катышкан баардыгын бир тегере стоого чогулуп, Кыргызстандын келечеги үчүн премьер-министр шайланбай калды, кворум болбой калды деп жумурткадан кыргыз дебей, укуктук талаага киргиз, шайланбай калса укуктук талаага киргизсин, таптакай шайлап, бүт баарын ордуна келтирип, депутаттардын баары сессияга келип, ушунун бир аягына толук чыгарып, Кыргызстанды укуктук талаага алып келип, тынчтыкты орнотуп, бейпилдикти орнотуп, элибиздин тынч жашоосун камсыз кылышыбыз керек.